Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Bir çok acıga bir soru verelim dedik ele. Beriniz. Bir ulu adamlar da İslam'dan. Bu bizde tişörtkön bu azatlık degen jana teleradiosu var mı be? Başta ele İslam'dı jamanda başlaydı da. Uşunu bir sister ulu adamlar bir kişine bir ellerge eskertip koyalabı, dua kılıp koyalabı degen bir soru. Kalasanız cevap beriniz, kalasanız berбесеңиz болот. Albatta, bul boyunça köp jurnalistler aga süйлөгөн, интервью бергенди бергиси келбейт ошого бойкот катарында. Анан бирок мен азаттык чакырган учурда дайыма барып сүйлөп берип жүрөм. Анан менден сурашат. Неге азаттыкка жакшы көрүнүш? Азаттык жок, мен мисалы үчүн азатты дайыма сындайм. Сындап айтып келгенде дайыма мен жөнүндө маалыматтар чыгарышат, бирок мен сүйлөбөсөм да ошол микрофондон башка бирөө сүйлөп, жанагы ыйык жер бош калбайт дегенде, ошол жаман жер же жакшы жер кандай гана болбосун, ошол жер бош калып башка маалымат чыккандан көрө биздин маалыматыбыз чыксын деген ниети бар да. Бузук контексттен үзүлгөн, бурмаланган болуп чыкса да мейли. Жок, бурмаланган учурда мен соттошууга даярбыз дайыма. Мисалы үчүн менин сөздөрүм эч убакта бурмалап беришкен жок. Анан көбүнчө ошол тартылып алган нерсенин өзү эгерде бурмаланган учурда анда ал жөнүндө тиешелүү жактар менен биз сүйлөшкөнгө туура келет. Анан экинчиден албетте мисалы үчүн мен бул боюнча айтканмын, жанагыдай жанагы Америка Ирак ислам өлкөсү, ислам мамлекети деп аткандардын адамдарды өлтүргөндүгү боюнча башка боюнча маалымат чыгарганда, бул маалыматтарды тактабастан чыгар деп бул боюнча айт. Ошол мен айткан сөздүн тууралыгы кийин далилден бул боюнча азаттык бир канча чычалап барып ордуна келгендигин билебиз. Ошондуктан мен айтат элем, биз албетте дуа кылабыз, Кудай таалам инсап берсин, тууралык берсин деп, анан жакшы иштерге Кудайым ийгилик берсин деп дуа кылабыз. Өзү буга таң калбаш керек деп ойлойм да. Кимдир бирөө каршылык көрсөтүш керек да. Албетте. Динге кимдир бирөө. Мына азыр орозо эми Рамазанда мен ойлойм шайтандын өзү байланып турат да, бирок кээ бир маалымат каражаттар ошо күндөрдө исламды жамандоо менен, абийирин ачуу менен, ошо исламга жат болгон нерселерди исламга жабыштыруу менен маалымат таратат. Эми кимдир бирөө ошону кылыш керек. Бирок тилекке каршы биздин балдар ошол жерде иштеп атканы, тилекке каршы ушундай жерлерде иштеп калып атканы. Алымдар айтышат да, Муктубек ажы. Шайтандар байланат, бирок шайтан аракети байланбай калды го десе, шайтандын чоңдору байланат, бирок кичинелери бош эле болот деп айтышат. Демек, кичинелери